Assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube suyucuları, hurmatlı Desin TV kanalının görücüleri. Sizlerin soruğunuzlar boyunca geçeki bizden konuğumuz bolgan Adakan Kimsanbayevich Madumarov menen Sıymık Japыкеевдин ушул Zovolo Maydan proyektimde жыйынтыктарын сурап жатасыздар. Эмне болду, кандай жыйынтык чыкты деп достор. Мына өзүңүздөр көрүп, өзүңүздөр баа берсеңиздер болот. Бул жерде биринчи Sıymık Japыкеев дагы абдан күчтүү жакшы кетип атты эле. Биринчи баштарында кийинчерээк барып туруп, чоң айырмачылык менен Adakan Kimsanbayevich Madumarovдун авторитети алдыда экендиги көрүнүп, алдыга өтүп чыкты. Мен бул жерде ачык эле айтып коеюн, мен мисалы үчүн адамдарга бир таасир эте албайм, мындай деп жазгыла деп бир жасалма нерсени көрсөтө албайм. Бул турмуштун өзүнүн көрсөтүп турган жолу. Эми эсептеп келгениңизде деле көрөсүздөр достор. 6-10 эсебинде азырынча Adakan Kimsanbayevich Madumarov жеңип келе жатат да. Эми бул проект токтойт, бара берет. Мисалы үчүн кийинчерээк барып дагы көрүнөт, эми кандай болгон учурда дагы, бирок Adakan Kimsanbayevich Madumarov алдыда. Мен достор бир нерсени байкадым. Азыр 6 миллион калкыбыз бар. Ошол 6 миллион калктын ар бири менен дагы ушул Adakan Kimsanbayevich Madumarovду салыштырсак, мен көзүм жетип калды. Adakan Kimsanbayevich Madumarov баарын утуп чыгат деп ойлоймун да. Эми мен сиздерден бир сурап кетмекчимин. Мындан ары биздин проектинин улантуунун менин оюмча кажети деле жок болуш керек. Анткени баардык нерсе белгилүү болуп калды. Эми отуруп эле калп эле адамдардан сурап, шоу кылып, бунун кереги деле жок деп ойлойм. Бирок бир азыр мен ушул акыркы бир сурамжылоону жүргүзүп коеюн дедим. Кечээ бирөө айтты, сиз бул жерде адамдарды салыштырып, ушул зоолосун текшерип тур эмес кылып жатасыз. Бул жерде шайлоодо партиялар болот деп. Эми мен мындай максатта текшергенмин да. Мен деле билем партиялар, шайлоо партия менен бара тургандарын. Бирок бизде баягы партиялар негизинен адамдын, ошол партиянын лидеринин авторитетине жараша, партиянын лидеринин капчыгына жараша тилекке каршы бизде коррупция көп болуп, саткынчылыктар көп болуп кеткендигинен ушул Adakan Kimsanbayevich Madumarovдун партиясы качантан бери шайлоого кире албай, 100 миңдеген бизге окшогон мигранттар кол көтөрүп шайлаганыбызга карабастан, бюллетендер түшкөнүнө карабастан, даже бюллетендерди түшүрбөй ушундай бут тосуучулуктар болуп, Adakan Kimsanbayevich Madumarov парламентке өтпөй келе жатат достор. Ал эми турмушта мына элементарный ошол эле кездеги шайлоочулар, ошол эле кездеги аң сезим ушул эле азыркы кезде деле да ушунчалык аябай колдогонуна, мына колдогонун көрүп турасыңар да достор. Коомчулук көрүп турат. Бир элементарный бир күзгү, бул социалдык сеттер кадимки эле күзгү экен да, биз өзүбүздү көргөн сыяктуу эле турмушту көрсөтүп кое турган күзгү. Ушунчалык Кудайга рахмат, ушунчалык жеткизилген ушундай жакшы ийгиликтерге жетип, биз баягы сонун турмушка келдик да, өзүбүздүн оюбузду, элдин оюн дагы биле ала турган механизмдер бар экен да, мындай мына социалдык сеттерде ушинтип эле сурап билип койсоң болот да. Анан ошентип партиялар жөнүндө сөз болду. Партияларды салыштырсаңыз билинмек, кайсыл партиянын зоолосу кандай болот деп. Анан кечээки күнү мен Adakan кечиресиздер, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Чиркешевич Текебаев менен Садыр Жапаровду салыштырдым эле. Өзүңүздөр көргөнсүздөр, активдүү катышып бергенсиздер достор, рахмат. Ошого дагы Садыр Жапаровдун партиясы баары бир Текебаевдикине караганда артта калмак. Эгерде партия түрүндө текшерсеңер деп, Садыр Текебаевдин тарапташтары дагы мындай, бул көптөн бери келе жаткан эски партия все равно өтмөк деп ушундай сөздөр болду да. Бул нерсе менде дагы жеке бир кызыгууну пайда кылды да достор. Себеби дегенде мына Adakan Kimsanbayevich Madumarovдун бүтүн Кыргызстан партиясы өтпөй калды шайлоого. Мына өзүңүздөр билесиздер, турмуш көрсөттү. Ал эми Атамекен партиясы ушул кезде өтүп кеткен. Атамекенден депутаттар бар, көп адамдар иштеп жүрүшөт, өтө чоң мыйзамдарды чыгарды. Бул жерде баягындай ичкүйдүүлүк же ичкүптүүлүк деле эмес, жөн гана турмушта бүтүн Кыргызстан өтпөй калды, Атамекен өтүп кетти да. Мен бир ушундай ушул акыркы бул Зоболо Майдан проектисин эми сиздер сурансаңыздар узартышым мүмкүн, дагы каалаган адамыңыздарды коюп берип,
Al endi Adakan Madumarov menен dagы kimdir biröөнü salıştıra berүүnүn kajeti жок. Men айтып атам, ошол 6 миллион адамдын ар бири менен салыштырсаңар дагы ар бири кичинесинен баштап чоңуна чейин салыштырсаңар дагы мен ишенип эле калдым достор. Билбейм, каалаган адамгарды айткыла, мен дагы салыштыр десеңер салыштырып берейин. Эч кандай өзгөрүү болбойт. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров утуп чыгат. Болуптур, мына азыр партия боюнча сүйлөшө турган болсок достор, ушул Бүтүн Кыргызстан партиясы менен азыр биз Бүтүн Кыргызстан партиясын билесиздер. Ошондой партияга эле байланыштуу мен макул эмесмин жана башка ушундай сыяктуу кыймылдары да кошо бар, абдан активдүү ушул биздин Россияда Бүтүн Кыргызстан мекенчилердин партиясы, Садыр Жапаровдун партиясы. Ушул эми мен өзүм мигрант болгондуктан мигранттар чөйрөсү жөнүндө айтайын. Эми биз деле ошол Кыргызстандын күзгүсү сыяктуу кандай Кыргызстанда кандай ал акыбал болсо, биякта деле биз деле жүрөгүбүз ошондой согот, бизде деле ошондой жыйынтыктар чыгат да. Ушул Садыр Жапаров менен Адахан Кимсанбаевич Мадумаров бул жакта абдан зоболосу чоң. Ушулардын партиясы бул жакта иштеп жатат. Чыныгы партия катарында да. Эми чыныгы партия дегендер билесиздер, бизде бир нече гана чыныгы партия бар. Атамекен, мурда СДПК да бар эле, эми азыр СДПК жок болуп кетти. Бөлүнүп, жарылып дегендей. Ушул мекенчилердин партиясы, ушул мигрант чөйрөсүндө абдан таасири чоң партияларды айтып жатам да. Ошол Кыргыз өлкөсүндө калган партиялар биякта өтө эле зоболосу жок. Көп эле билбейбиз да. Мисалы үчүн ошол Кыргызстандагы кандай көп партиялар бар, азыркы жогорку кеңеште отурган. Биз алар жөнүндө чынын айтканда угуп жүрөбүз. Ошол көпөстөр, байлар, бизнесмендер, чоң адамдар, чоң партия группировкаларды түзүп алышып, акчанын күчү менен шайлоонун алдында бере калыш. Эми капа болбосун андай партиянын өкүлдөрү, сиздер ошондой жолдор менен эле баргансыздар. Бул ачык, бул коомдо болуп өткөн. Биз мына азыркы кезде ушул демократиялык кандайдыр бир күчтөр, прогрессивдүү өнүгүүгө умтулган Кыргыздын адамдары, жаштар бар, чоңдор бар, бизден чоң муун поколение, ушулар биз эми ушундай демократиялык чыныгы шайлоого умтулуп жатабыз, дагы башкаларды да үндөп жатабыз. Мындан кийин сатылбагыла ошондой көпөстөрдүн, байлардын партиясында жүрөгүңөр каалаган мына демократиялык күчтөр келе жатат, чоң. Ошол эле Бүтүн Кыргызстан партиясы биздин колдогон, мен лично өзүм колдогон ушул партия, дагы жаңы күчтөр чыгып келе жатат. Чоң Казат сыяктуу жана башка, эгерде шайлоого барып калса, ушундай бир жаңы күчтөрдү, ошол эле Атамекенди достор, ошол эле эгерде Кудайым буйруп Садыр Жапаров чыгып калса, ошол эле мекенчилердин партиясын, биздин турмушка бир активдүү өзгөртүү киргизе турган ушундай партияларды колдошубуз керек да. Акчага сатылбай достор. Эми Бабановдун партиясын дагы колдогон, чынын айтканда адамдар көп. Мына тиги президенттик шайлоодо көрүнүп калды. Эми бул чынын айтканда турмуштун күзгүсү, ушул турмуш көрсөтүп турган нерселер жөнүндө айтып атам да. Ошол партияларга голосовать этип бериңиздер. Азыр болсо достор, азыр болсо биз ушул качантан бери, көптөн бери парламенттен түшпөй келе жаткан ушул Кыргыз конституциясынын атасы болгон Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин Атамекен партиясы менен Бүтүн Кыргызстан партиясына достор, мен дагы айта кетем, 10го чейин эле голосовать эткениңиздерде сөзсүз түрдө ушул берүүдөн кийин эки партияга тең. Мен адамдар жөнүндө айтпай эле коеюн, все равно мен айтпасам деле силер ошол адамдардын өзүнө жараша баа бересиздер, а балким бирок партия жөнүндө дагы унутпай объективдүү баа берүүгө умтулгула достор. Чын эле балким ошол Атамекен партиясынын айтып жатышат, силер партияны сүйлөгүлө, партия жөнүндө, партия келатат деп. Ошол Атамекен партиясынын дагы чыныгы мындай ишенген адамдары бар да, ушундай бир аз суроо талап болуп калды. Ошондуктан партияга үн берип достор, ушул партия жөнүндө сүйлөшөлү. Үндөрүңөрдү ошондой кылып бергиле. Мындан мурунку передачаларда ушундай кетти. Анан дагы бир айта кетчү нерсе,
Bular ököten ele prezidentlikке barып айтты, анда мындай деп. Бул жерде жөн гана элдин, коомчулуктун көңүлүн алуу, ушул нерсени билүү болуп эсептелет да. Бул жерде бир президенттик шайлоо жөнүндөгү же болбосо эмес, коомдук мындай зоболосун гана, жөн гана билүү. Азыркы биздин максат Ата Мекен партиясынын зоболосу менен бүтүн Кыргызстан партиясынын зоболосун алаканга салып, коомчулукта текшерип берүү достор. Андан кийин пикириңиздерди айтып коюңуздар. Белгилүү эле болуп калды. Мындан кийин бул улантсак, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров сөзсүз түрдө алдыда кетет. Зоболосу жогору. Ошондуктан бул нерсени мындай токтотуп эле коюп, башка нерселер жөнүндө сүйлөшсөкпү, же болбосо башка бир адамдардын дагы каалаган адамдарыңарды текшерип берүү, мындай текшерип берүү эмес, кандай десем, ушу зоболосун ушу сиздерге жагып жаткан болсо, анда улантабыз достор. Жакпаса башка саясий көз караштар жөнүндө сөздөрү сөзсүз канал уланат. Активдүү катышып бериңиздер достор. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен кийинки эфирден жолукканга чейин салам.